Ордунун өтө сонун сатылуучу үй чыкты туугандар, алуучулар барбы? Жакшы жери 3 фазалуу электр энергиясы, центральный канализация бар экен, жолдорнуки кенен. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээсител деп жазылып турат. Сатылуучу Ак Ордодо жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн Барып Алыкулов жана Лушихина көчөнүн кесишинен батышты карай жүрөсүздөр. Теңир тоо Лушихина көчөнүн кесишинен солго бурулсаңыздар сатылуучу үй жайгашкан. Анан үй тарапка чейин жүргөн Лушихина менен автобус бар, жана бул тараптанда жүргөн автобус маршруткалар бар экен туугандар. Лушихина Теңир тоонун өйдө карай келесиздер. Жолдун сол жагында мына ушул үйдү көрө аласыздар. Участогу 5 соток, 4 бурчтуу туура формада, 20га 25 экен узун туурасы. Түндүк чек ара бул жерден башталат, түштүк чек арасы мына бул кошунага чейин туугандар. Көчө тараптан дарбаза, калитка, забор баары кылынган. Жана жол туугандар кенен, көрдүңүздөрбү? Жана тупик көчө. Бир 2-3 үйдөн кийин бул жагы тупик болот. Ашыкча машина жүрбөйт. Тынч көчө. Жана балдарыңыздар деле көчөгө чыгып ойносо кенен ашыкча машина жүрбөйт. Ойносо деле болот туугандар. Анан прожекторлор орнотулуптур. Кечинде жарык, электр энергиясы бар жана 3 фазалуу. Центральный канализация бар экен, суусу бар туугандар. Жана природный газ 5-6 үй ар жака чейин келиптир. Бул тарапка дагы быйылкы жылга келүү планы бар экен туугандар. Андан ары бул сатылуучу үйдүн короосу. Алды тарабы ушундай навес. Дарбазадан киргенде мынакей алды тарабы брусчатка менен жасалган. Чек аралар мынакей байкалып эле турат. Жана бул жерде узун туурасы 14-кө 9,5 болгон үй. Стенасы туугандар несъемный опалубка, же болбосо термодом деп койсо болот экен. Ортосу туугандар бетон 2 капталы пенопласт менен жасалган. Азыр сүрөттөрүн могу жерге калтырам силерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Негизинен арматуралар тышталып, өтө бышык сапаттуу үй болот экен туугандар. Аны келгенде дагы ээлер менен биргеликте карап сурап билсеңиздер болот. Так, үйдүн бул батыш тарабынан көрүнүшү заборго чейин аралык, негизи кирүүчү эшик. И бул үйдөн сырткары бул жерде туугандар дагы бир помещение. Бул дагы ошондой съемный опалубка менен стенасы салынган. Бул узун туурасы 14-кө 6,5 экен туугандар. Кааласаңыздар бир цех, кааласаңыздар жашаганга үй кылып колдоносуздарбы? Андан ары мынакей бул үйүнүн кире бериши, прихожкасы. Көрсөңүздөр мебелдер, түштүк тараптан терезеси жана бул жерден киребиз. Ушундай холл жайгашкан. Көрүп тургансыздардай жаңы свежий сонун ремонт туугандар. ТВ зонасы, түштүк тараптан терезе жана бул жерден бул жакта залга, калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Так, туугандар, үйгө мынакей ар бир бөлмөгө вентиляция орнотулган. Мебелдер боюнча бардык мебелдер калат экен, а бытовой техника частично калат, частично алып кетебиз дейт. Андан ары бул жер балдар бөлмөсү. Мынакей чыгыш тараптан, түштүк тараптан терезелер, темирден болгон решеткалар орнотулган. Мынакей. Андан ары бул эшиктен кирсек, бул жерде спальный бөлмө туугандар. Батыш тараптан терезеси, вентиляция, спальный мебелдер туугандар. Булар деле баары жаңы экен. Так. Отопление водяной теплый пол. Водяной теплый пол. Андан ары бери карай киребиз. Бул жерде ушундай чоң зал жайгашкан. Бул залдын көрүнүшү. И бул жагы кухня, тамактануучу жайы. Студия деп коюп беле туугандар. Вентиляция, ТВ зонасы жана туугандар. Могу жерди караңыздар. Ондай стол бар экен. Бесконечный көрүнүштөгү мынакей. Ылдыйда подвал бардай сезилет караган кишигечи. Мынакей. Ушундай өзгөчө мебелдер менен. Так. Андан ары раковина орнотуп стулдар чыгарылган, газовый плита туугандар. И бери карай кирсек, түз киргенде общий санузел оң тарапта. Мындай бир гардероб. Бул жагында мындай шкафтар. Мынакей. Так. Анан түз киргенде бул жерде общий санузел, ваннасы, раковина, терезелери. Буларда жаңы окшойт, пакет ашылып экен али туугандар. Мебелдери. Андан ары дагы эмне маалымат туугандар. Азыркы учурда бул жер склад катары колдонулат экен.
Анан 3 фазалуу электр энергиясы бар. Бир цех же бир башка бир өндүрүш катары бул жерде эле 14,6 чоң помещение туугандар. Бир нерсе колдонсоңуздар деле болот туугандар. Андан ары үйдүн бул чыгыш түштүк тарабынан көрүнүшү жана ошондой эле бул жагында да кенен ушунча бош жери. Жакшы өнүктүргөн бактары, черешня, ар жагда алма окшойт. Мындай туя бар. Жана чыгыш чегара мынакей туугандар бул. Кошуна менен болгон заборго чейин, түндүк чегара бул жерге чейин жана сырткы жаткан тротуар. Отопление жөнүндө айттыкпы? Отопление паровой кечиресиздер. Электр энергиясы менен жылыткан водяной теплый пол туугандар. Водяной теплый пол. Так, андан ары бул үйдүн мынакей түндүк тарабынан көрүнүшү. Арт тарапта кошунага чейин да кенен аралык бар экен. Бул үйдүн баасы $175,000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен саудалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0555 99 32 12 0555 99 32 12. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.